жолдошуңуз ажырашууну талап кылса, эмне кылуу керек? Жашоодо, айрыкча үй бүлөлүк союзда дайым эле биз күткөндөй бактылуу көз ирмемдерди көрсөтө бербейт. Кээде ажырашууга толук себеп болсо, кээде болбогон түшүнүксүз маселелерден улам үй бүлө институту бузулган учурлар азыркы күндө көбөйүп баратат. Демек, сиздин жолдошуңуз менен болгон мамилеңиз күндөн күнгө солгундап, эртеңки күнүңүз туюк болуп өтүп жатканын көрүп турсаңыз да, бирок үй бүлө очогун тутандырууга аракет кылып, жолдошуңуздун ажырашам деген сөзүн четке кагып жашап келүүдөсүз. Анткени сиз ажырашууну каалабайсыз. Бирок кантип жолдошуңузду бул чечимден артка кайтарууну ойлонуп жүрсөңүз керек. Эскерте кетчү нерсе, мындай көрүнүш бир гана сиздин жашооңузда жүз берип жаткан жок. Анткени дүйнө жүзүндө мындай үй бүлөлөрдүн саны арбын. Негизинен, ажырашууну каалаган эркектин же аялдын бирөөсү үй бүлөдөгү көрүнүштөрдөн тажап, эч нерсе каалабай калганда ажырашуу жөнүндө сунуш киргизип, же болбосо айта албай ичинен буулугуп, жок жерден уруш чыгарып башташы мүмкүн. Бир гана ажырашуунун гана амалын ойлоп, үйдөгү башка көйгөйлөр аны кызыктырбай калары анык. Бирок, мындай учурда сиздин ааламыңыз аңтарылып, эмне кылууну билбей, алапайыңызды таппай, түркүн ойлорго курчалып ой басып каларыңыз белгилүү. Маанайыңыз дайыма чөгүңкү болуп, жолдошуңуздун ар бир айткан сөзүн эртеден кечке эстеп, айтор туруктуу бир тыянакка келе албай, шайыңыз ооп бараткандай. Мына ошентип сиз үчүн бул проблемалар бүтпөчүдөй сезилип баштайт. Билесизби, мындай көрүнүш менен үй бүлөнү сактоо мындай турсун, ортоңуздардагы мамилени дагы да курчутуп, тескери жыйынтыкка алып келүүсү мүмкүн. Ошентсе да үмүтсүздүк шайтандан деген сөз бар эмеспи? Төмөндөгү 6 эрежени аткарсаңыз, жолдошуңуз өз оюнан кайтып, бактылуу жашоону түзүүгө эмнеге болбосун? Албетте, бул айтылган кеңештерге эч кандай кепилдик берип, толугу менен көйгөйлөрүңүз чечилет деп айта албайбыз. Ошентсе да психологдордун берген кеңештерин сиздерге тартуу кылып, жок дегенде бир үй бүлөнү болсо да сактап калсак, биз үчүн чоң сыймык. Биринчи эреже. Мындай ситуацияда эң жаманы күйөөңүзгө жалынып, жалбарып, анын таштап кетпөөсүн суранышыңыз керек. Балким сиздин көз жашыңыз, чөгөлөп бутунан кучактап суранганыңыз аны бир аз болсо да ойго салып, сунушунан баш тартуусу мүмкүн. Бирок эсиңизде болсун, сиздин бул кылганыңыз ага анчейин деле таасир бербейт. Болгону сизди бир байкуш, бирөөгө көз каранды, бечара адам кылып көрсөтөт. Албетте, бул нерсе жакшы эмес жана сиздин пайдаңызга чечилбеши мүмкүн. Экинчи эреже. Уруш тополоң чыгарууну токтотуңуз. Аны шантаж кылып, өз оюнан кайтууга мажбурлагандын такыр кереги жок. Анткени сиздин мындай кадамдарыңыз күйөөңүздү иренжитип, туура эле чечим кылып жатам деп, ажырашууга дагы да күчтөнүп, бел байлап алары анык. Жөн гана өзүңүздү колго алып, бул сунушка каршы экениңизди жана ортоңуздагы никени сактап калууга болгон күчүңүздү жумшаарыңызды айтыңыз. Ошол замат аны оюнан кайтара албасаңыз да, сиздин акырын үн менен айткан сөздөрүңүз сизге болгон ишеничин арттырып, ортоңуздагы болгон сүйлөшүүлөргө бир аз жылуулук киргизсе болорун түшүнө баштайт. Анткени түшүнүү менен жана тынчтык жолу менен болгон маектешүү уруш талаш кыйкырыкка караганда бир канча пайдалуу жемишин берет. Үчүнчү эреже. Кандай гана кырдаал болбосун, жолдошуңуздун сиз менен сүйлөшүп, маектешкен соң өзүнө жагымдуу сезимдерди калтырып, өзүн жеңил сезиши керек. Баарынан мурда бири-бириңиздерди күнөөлөп, глобалдуу проблемага өтүүдөн мурда жөн гана ал менен сүйлөшүүгө аракет кылыңыз. Болгону жолдошуңуз менен болгон контактты үзбөөнү дагы да бир оңой жолу болуп саналат. Эгерде ортоңуздарда балдар болсо, демек эң сонун тема. Аны ажырашуудан баш тартууга мажбур кылып, ар түрдүү ойлорду ойлой бербеңиз. Эң башкысы жолдошуңуз менен болгон байланышты түзүүгө аракет кылып,
эркин темада сүйлөшүп көрүңүз. Бул жерде өзүңүздүн кетирген кемчиликтериңизди да бир аз ойлоно кетиңиз. Эгерде жолдошуңузду ушул кезге чейин дайыма иренжитип, кыйытма сөздөрдү сүйлөөнү адатка айлантып алсаңыз, тезинен токтотуу керек. А эгерде анын кемчиликтерине дайыма басым жасап, аны бетине айтып, сен идеалдуу эркек эмессиң деген сыяктуу сөздөрдү да токтотуу керек. Мындай кезде өзүңүздү өзгөртүүгө эң чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөн учур болуп саналат. Ички мүнөзүңүздөн баштап, сырткы келбетиңизге чейин өзгөрүүгө ыңгайлуу убакыт. Кандай гана кырдаал болбосун, унчукпастык менен жеңип кетсеңиз болот. 4-чү эреже. Билесизби, мындай учурда жолдошуңузга мындан кийинки нике эң мыкты болоруна үмүт жана далил керек. Эстеп көрүңүзчү, ал сизден эмнени каалап жатат? Жолдошуңузга жакпаган эмне болду? Жана ушул суроолорго жооп таап, өзгөрүүгө бел байлаңыз. Бирок эч качан мен сен үчүн ушунча аракет кылып өзгөрүп жатам, сен көрбөй жатасың деген сөздөрдү баса белгилеп айтуудан алыс болуңуз. Жөн гана өзүңүз үчүн өзгөрүүгө аракет кыла бериңиз. 5-чи эреже. Күйүтүңүзгө чыдабай андан өч алуу үчүн эч качан SMS жазып же улам тынчтык бербей минут сайын телефон чалып, уруш чыгарууну токтотуңуз. Мунун ордуна өзүңүздү кандай сабырдуу кармап жатканыңызды көрсөтүүгө аракет кылыңыз. Анткени эркек булардын баарын айтпаса да баамында сезип турат. Болгону аны көбүрөөк угуп, көбүрөөк сүйлөшүңүз. Маектешүүдөн өзүн алып качса дагы кандайдыр бир кызыктуу темада сөз баштап, аны азгырып алуу колуңуздан келет. Бул нерсе менен сиз аны өзүңүзгө жакындатып, жашооңуздагы эң маанилүү адам экендигин көрсөтө аласыз. 6-чы эреже. Чыдамкай жана сабырдуу болуп, жолдошуңузга бир аз убакыт бергениңиз туура. Анткени ал сизди жалгыз же бир байкуш болуп калууңуздун ордуна үй бүлөнү сактап калууга аракет кылган жана кандай гана жакшы тарапка өзгөрүүгө бел байлаганыңызды байкашы керек. Жана ошондой эле ал сиздин өзгөргөнүңүздү убактынча деп ойлобошу зарыл. Ошондуктан чын жүрөктөн үй бүлөңүздү сактоону кааласаңыз, сабырдуу болуп, акылмандык менен иш алып барууңуз кажет. Келиңиз, эми аялдардын ордуна эркектерди коюп көрөлү. Эгерде аял ажырашууну кааласа, эмне кылуу керек? Урматтуу мырзалар, мындай учурда эң биринчи аткарылуучу күчтүү кадам ал үчүн күрөшүү керек. Албетте, эгер сиз аны чын дилиңизден сүйсөңүз. Эгерде аялыңызда көңүлүңүз жок болсо, эч ким сизди бул кадамга барууга мажбур кылбайт. Ошондуктан ачууңузду келтирбей эле койсоңуз болот. Анткени азыркы учурда көпчүлүк эркектер аялдар үчүн күрөшүүнү оюна да келтирбеген чыгар. Аялыңыз менен чырдашып, күнөөлүүнү издеп отурганча, жөн гана түз отуруп сүйлөшкөн жакшы. Анткени анын ажырашууга болгон ою жөн жерден чыгып калбагандыр. Көпчүлүк учурда аялдардын кычырын келтирүүчү нерсе бул эркектин жалкоолугу жана аялына жетишээрлик түрдө көңүл бурбагандыгында. Аялдардын жүрөгүн жылытуу эң жөнөкөй нерселерден турат. Жок дегенде сүйлөшкөнчө үй иштерине бир аз каралашып койсоңуз, аялыңыз үчүн өзгөчө сезимдерди калтырат. Албетте, аялдар бул жаатта эч качан эркектен жардам сурабайт деңизчи. Бирок сиздин бул жардамыңыз анын жүрөгүн багындырууга чоң себеп болот. Негизинен аялдар күчтүү, өзүнө ишенген жана өз алдынча чечим чыгарган эркектерди жакшы көрүшөт. Жок дегенде фитнес клубтарда өзүңүздүн ден соолугуңузга бир аз көңүл буруп койсоңуз, аялыңыз үчүн эле эмес, өзүңүз үчүн да чоң пайда. Аялыңыз кокустан эле ажырашуу сунушун киргизе калбайт. Ортодо көптөгөн себептер болушу мүмкүн. Сизге жаштыгын арнап, сиз менен ар бир убактысын өткөргөн күндөрдү эске алып коюңуз. Анткени бактылуулук жолунда ал сизди тандаган. Демек, аялыңызга ачууңузду чыгаруу акылга сыйбас иштир. Билесизби, бардык аялдар өз күйөөлөрүнө сүйкүмдүү, сулуу болуп жашоону каалашат. Жок дегенде жумасына бир жолдон белек берип турсаңыз, ашыкча кылбастыр. Белек дегенде балким кымбат баалуу буюмдарды элестетип жатасызбы? Жок, күн сайын жылуу сөздөр, бир жолу бекем кучактап, комплимент айтып койсоңуз, сүйүктүү аялыңыз сиз менен жашоонун ар бир кырдаалында бирге болот деп айта алабыз. Анткени ар бир аял өз жолдошуна керек экенин сезип жашаш керек. Жана да үй жумуштары үчүн гана эмес, сүйүктүү аял катары бааланышын каалашат.
Бул жасаган бардык кадамдар эң жөнөкөй жана ар бир эркектин колунан келчү нерсе. Анткени аялдар күйөөсүнүн гана көңүл борборунда жүрүп, алардын жападан жалгыз сүйүктүүсү болууну каалашат. Ажырашуу аял эркектин акылга сыйбас принциптеринен келип чыгат. Ажырашып, өзүңүздүн амбицияңызды ыраазы кылган менен артыңыздагы балдар жөнүндө эч ким ойлонбойт. Мындай чечимге келерден мурун балдарды биринчи орунга коюшуңуз керек. Ажырашкандарга эр да, аял да табылат. Балдарга ата-эне табылбасын унутпаңыз. Ар бир үй бүлө бактылуу болсун, бири-бириңиздерди көздүн карегиндей сактаңыздар.